Достор, менеджерим программасына биз убактылуу тыныгуу жасоону туура көрдүк. Анын ордуна кырдаалга байланыштуу жарандар арасында оорунун келип чыгуу себептери, дарылануу ыкмалары, алдын алуу чаралары тууралуу суроолору болсо, мына ушул суроолорго жооп берчү программаларды жасап баштайбыз. Тактап айта турган болсок, биз жарандар менен дарыгерлердин ортосунда көпүрө болчу программаларды чыгарабыз. Биздин жарандар суроо жолдошкон, аларга биринчилерден болуп жоопторду Ден саак айланасынын врач-инфекционисти Сатыбалдиев Жоомарт Абдынасырович жооп берет. Аралыктан байланышабыз. Кырдаалга байланыштуу көпчүлүгү айтып жатышат, негизи баягы эң алгачкы эле антисептиктерди колдонуу менен медициналык бет каптарды тагып жатсак дагы баягы ооруну жугузуп жатабыз депчи. Негизи ошол бет кап тагуу менен эле, маска тагуу менен эле биз вирустан сактана албайбызбы? Ушул тууралуу алгач сөз болсун. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Суроо эң туура берилди. Биз маска тагуу менен биз оорудан 100% сактанабыз дегенден алысмын, бирок биз анын жугуу мүмкүнчүлүгүн өтө көп процентке азайтабыз. Эгер ооруган адам маска такса, башка бирөөгө жуктуруп коюу мүмкүнчүлүгү аз. Ал эми ооруган адам маска такпай, бирок оорубаган адам маска такса, ага жугуп калуу коркунуч проценти баары бир бар да. Эгер оорубагандагы адам маска такса, оорунун таркалып кетүү мүмкүнчүлүк проценти өтө аз болот. Биз ошону туура түшүнүүбүз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, оору кантип таркайт? Бул аба тамчы аркылуу жана контактный дейт да. Контактный деген баягы адамдар өбүшкөндө, кучакташканда, кармашканда, тутканы кармаса, автобустун баягы отургучтарын кармаса, туткаларын кармап туруп, өзүнүн былжыр челдерин кармаса, теринин, бетинин, ооздун, мурундун, мына ошол учурда колго тийип калган вирустар баягы адамдын былжыр челине тиет дагы, ошол жерден организмге кирүүчү дарбаза болуп эсептелет да. Ошон үчүн антисептиктерди сактоо жана антисептиктерди иштетүү, гигиеналык эрежелерди сактоо, бет каптарды тагуу бул оорунун таралуу мүмкүнчүлүгүн максималдуу бөгөт коет. 100% кое албайт, бирок максималдуу бөгөт коет. Рахмат. Кезектеги суроо, азыр сиз айтып атасыз, көбүнчө баягы туткаларды кармаганда дагы вирусту жугузуп алабыз депчи. Ошол эле учурда азыр сиз билесиз, коомдук жайлар иштеп жаткан учур, тамактануучу жайлар, базарлар, ушул кафе дегендей да, баягы эс алуу жерлери деле көпчүлүк жерде иштеп жатат да. Мына ушул жерлерде мисалы азыр сиздин биз маалыматыңыздан белгилүү болду, эң алгач дегенде эле баягы кире бериш эшиктерине антисептик каражаттарды коюу керек, талаптарды сактоо керек. Мисалы ошол мындан сырткары дагы эл көп чогулган жайларда негизги кайсыл талаптар сакталышы керек? Аралык сакталыш керек, себеби бул вирус абада баягы ветрянканын вирусуна окшоп өлбөй учуп жүрө албайт да. Аба тамчылары аркылуу жерге түшөт. Жакын адамга өтө жакын болуш керек да, бул бири-бирине жуктуруп алуу үчүнчү. Коомдук аралыкты сактоо керек. Баягы биз айтып атпадыкпы, 2 метр жок дегенде 1 метр аралыкты сактоо керек депчи. Андан сырткары ошол ашканалар, транспорттун ичи, атайын залдар, бөлмөлөр, комнаталар аябай жакшы желдетилип турушу керек. Желдетилип турганда вирустардын көпчүлүгү сырткы чөйрөгө чыгат да, алардын баары өлүп жок болот. Анан алар комната желдетилбесе, абада калкып турган вирустар менен дем алуу коркунучу баары бир жогору бойдон калат да. Тилекке каршы чалдыккандардын, ооруга чалдыккандардын саны көп болуп жатпайбы? Анан ар кандай мисалы дары-дармектерди өз алдынча баягы ооруга чалдыкпаган адамдар дары-дармектерди колдонуп, антибиотиктерди колдонсок, мисалы ошол вирус жукпайбы деген суроолорду узатып жатышат да. Мисалы өз алдынча алдын алууга мүмкүнчүлүк мындай болобу, гигиеналык тараптан кандай коркунуч жокпу дегендей суроону узатайын. Инфекциялык оорулардын алдын алууда 2 эреже гана бар да. Дүйнө жүзү боюнча 2 эреже бар. Биринчиси спецификалык деп аталат. Спецификалык түрүнө бул ошол оору менен ооруп калбоо үчүн вакцина алуу керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, вакцина толук иштелип чыгып, адамдарга жасала элек. Бул жагынан сүйлөгөндүн уже кереги жок да. Ал эми не спецификалык экинчи түрү болсо, бул тазалыкты сактоо, гигиена эрежелерин сактоо. Ошол эле гигиена эрежелери бул тазалыгын эле түшүнбөш керек. Гигиена бул ооруга организмдин сопротивляемость, каршылыгын күчөтүү. Ал үчүн өз абында туура тамактануу керек.
суюктуктарды аздан тез ичүү керек, витаминдерге бай, белок, углеводдорго бай рационалдуу тамактануу керек. Ал эми оорубай туруп эле кайсы бир дарыларды ичип, айрыкча антибиотиктерди, гормондорду алган бул таптакыр туура эмес. Бул кайра организмди тескерисинче зыянга учуратат. Биринчиден антибиотиктер бул вируска таасир этпейт. Алар ошол вирус козгоп пайда кылып койгон ооруларга кошулуп калган микробторду, бактерияларды гана өлтүрөт. Бул туура эмес антибиотиктерди алдын ала ичүү бул организмге зыян келтирет. Бул таптакыр туура эмес жол. Бир гана жолду билем, иммунитетин көтөрүп, ар түрдүү витаминдерге бай тамак аштарды жеп, таза абада дем алып, сейилдеп, аздан тез тамактанып, суюктукту көп ичип, рационалдуу жашоо образында болуш керек да. Таза абада көп дем алып, бөлмөлөрдү желдетип, мүмкүн болушунча эл чогулган жерлерге барбай, мына ошентип гана сактана алат да. Ошол мен азыркы суроого сиздин жообуңузга эле улайт да, мисалы ошол иммунитетти көтөрүүчү укол дары-дармектерди алып деген дагы баягы эл алдында астында суроолор жүрүп атат да. Мисалы ошондой дары-дармектер болсо, уколдор болсо, иммунитетти көтөрчүчү, сиз айтып атпайсызбы, иммунитетти эң алгач көтөрүү керек, чыңдоо керек, ооруга туруштук берүү үчүн, кабылбоо үчүн депчи. Анда эгерде иммунитетти чыңдай турган укол дарылар болсо дагы өз алдынча колдонууга мүмкүнбү же таптакыр азыр медициналык жактан тыюу салып атасыздарбы? Мындай, иммунитетти көтөрүүнүн эки эле жолу бар. Биринчиси табигый жол менен. Биринчисин айтып өттүм, бул туура тамактануу жана спорт, жашоо, экологиялык таза жашоо образ. Бул өзүнөн өзү иммунитетти көтөрөт. Экинчиси болсо витаминдер жана башка дарылар, БАДы деп атат, биологиялык активный добавкалар, БАДы. Мына ошол кандайдыр бир деңгээлде ооруга адам чалдыкканда анын ошого каршы күчүн бир аз күчтөндүрөт. Анан иммунитетти көтөрө турган дагы дарылар бар. Булар иммуноглобулиндер деп аталат. Алар сайылбайт. Медицинасы мындан биздикине караганда аябай күчтүү өнүккөн мамлекеттер дагы мындай дарыларды рекомендация кылган жок. Себеби булардын азырынча далилдүү базасы жок, доказательный база жок. Андыктан сунушталбайт. Демек, андай дары-дармектерди дагы азыр колдонбой турган туура, Ооба. Рахмат. Кезектеги суроом азыр баягы өзүңүз деле күбө болуп калсаңыз керек. Коомдук мисалы унаалардан, автоунаа каттамдардан көрүп атабыз, көчөдөн көрүп атабыз, жанагы медициналык бет каптарды атайын баягы антисептик чачып же ошол спирттик суюктуктарды чачып алып колдонуп атышат да. Бул канчалык деңгээлде бизге пайда алып келет же мындай ыкманы таптакыр колдонгон туура эмеспи? Бул боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Негизи медициналык бет каптарды кантип колдонуу керек? Медициналык бет каптар бир жолку колдонуучу жана көп жолку колдонуучу болуп бөлүнөт. Бир жолку колдонуучу бет капты сиз 2 сааттан ашык тага албайсыздар, алмаштыруу керек. Ал эми көп жолку колдонуучу бет каптарды дагы 2 саат колдонгондон кийин жууп туруп үтүктөө керек. Үтүк жогорку температура менен зыянсыздандырып, анан такса болот. Андан сырткары бет каптардагы өзүнүн медициналык номерлери бар да, мисалы номер 95 деген бар, эртеден кечке чейин таксаңыз боло берет. Бир канча күнгө тага тургандары дагы бар. Алардын өзүнүн специальный атайын фильтрлери дагы бар. Эми ага көп эле биздин элдин акчасы жете бербейт, себеби алар кымбат турат да. Андан сырткары бет каптарга кандайдыр антисептиктерди сеп, спирттерди, метил спиртин, этил да башка окшогон нерселерди себиштин кереги жок. Айрыкча этил спирттин 96% сеп алып туруп ошондо дем алган бул анчалык туура эмес. Себеби дегенде бул спирт абада бууланат, анан өпкөгө барат. Былжыр челдер спиртке раздражение болот, дүүлүгөт, күйдүрүп коюшу мүмкүн былжыр челдерди. Андай сунушталбайт. Андан соң баягы буу түрүндөгү спирт вирустарды эритет деген бул далилин тапкан эмес. Эч бир доказательный базадан өткөн жок. Андыктан доказательный базадан өтпөгөн нерселерди биз оюбуздан токуп чыгып сунуштай албайбыз. Антифантазияга берилгендин кереги жок. Такыр медициналык бет каптарды өзүң гана колдонуу керек, эч кандай суюктук алуу ден соолукка кооптуу эмеспи азыр ошентип жүргөндөр, мисалы спирт ичимдиктерин чачып алып, антисептиктерди чачып алып колдонуп аткандарга, мисалы көбү ушул баягы иммунитети кандай деп коебуз, начарлар, баш айланып, ар кандай баягы тагып алгандан кийин кырдаалга туш болот экен, ошентсе дагы баягы вирусту жакындатпайбыз, ооруну жугузбайбыз деген башкы максат менен ошол такталбаган маалымат менен колдонуп атышат да. Сиз буга эмне дейсиз?
Мен буга каршымын. Мен врач инфекционистмин. Мен өзүм андай кылбаймын. Мен өзүм андай кылбагандан кийин мындай методду башка бирөөгө да сунуштабаймын. Туура айтып жатасыз, спирт бул улуу зат. Анын дагы өзүнүн колдонуу эрежелери бар. Спирт абада бууланып, жогорку дем алуу жолдорунун жана төмөнкү былжыр черин күйдүрүп коет. Андыктан бул сунушталбайт. Бул спиртке уулануу, арак ичкенге эле тетей иш болот. Бизге социалдык тармактан дагы сиз менен маек курабыз дегенде атайын суроолорду жиберишкен да интернет колдонуучулар. Алардын дагы суроолоруна жооп берип өтсөңүз, азыр биринчи суроону жөнөтөйүн сизге, айтып берейин. Макул. Биринчи биздин интернет колдонуучубуз төмөндөгүдөй деп жазган: негизи коронавирустан айыктым дейт, бирок мурун бүтүп, чүчкүрүп, алсыздык бар. Канча убакытта кетет, канча убакытта баягы ден соолугум калыбына келет дегендей суроосун жөнөткөн да. Сиз азыр реконвалесценция, мындай айтканда айыгып кетүү стадиясынын алдында турасыз. 1-2 аптанын ичинде ден соолугуңуз толугуна калыбына келет. Сиз дарыяны бойлой, таза абада, бак дарагы көп жерлерди эс алыңыз, туура тамактаныңыз, азадан тез тамактанып, ден соолугуңузга кам көрүп, дем алуу гимнастикаларын жасасаңыз, 10 күнүн айланасында айыгып кетесиз. Негизи адамдар ошол иммунитетине, ден соолугуна карап, баягы башка оорулар, өнөкөт оорулары болсо, ошолоруна карап ооруну жеңип чыгабы? Негизи канча күндө толук калыбына келет? Ушул ооруну жеңгенден кийин мурункудагыдай баягы ден соолукта жүрүп калат дегендей да. Бул болсо өзүңүз айтмакчы, ошол адамдын дагы башка кошумча ооруларынан, ошол адамдын жашынан жана бул оорунун кандай деңгээлде оор өткөнүнөн көз каранды. Мисалы үчүн азыр баягы пневмония деп коет, өпкөнүн кагынуусу деп айтып жатышат го кыргыз тилинде. Мына ошол өпкөсү кагынган болсо, оор түрдө өткөн болсо, ошол период восстановления, калыбына келүү процесси узакка созулат. Айлап созулушу мүмкүн. 1-2 айга чейин созулуп кетет. Жеңил өткөн адамдарда көп болсо 10-15 күн. Орточо ооруктар өткөндөргө айга жакындай. Рахмат. Кезектеги сурообуз: кандай тамак аштарды колдонуу керек дейт, кандай тамак аштарды сунуштабайсыздар деп сиздерден сурап жатат. Мисалы, дарыбыз жегенге болобу дейт. Буга чейин дагы өзүңүзгө белгилүү болгондой, элдердин арасында баягы дарыбызды колдонуу керек экен, ошол жакшы натыйжа берет деп айтылып жүргөндө, буга кандай кеңеш бересиз? Бул сөздүн түбүндө кандайдыр бир деңгээлде бир жагынан алып караганда чындык. Эгер дарыбыздын көп бөлүгү суудан тургандыктан, организмге жана өтө жакшы сиңгендиктен, анан да заара кетирүүчү эффекти бар болгондуктан, албетте чеги менен жеп, баягы суусун кандырса болот адамдарчы. Андан сырткары суюктуктарды ичип, куурулган тамактарды азыраак жеп, ал эми кайнатылган, бууга бышкан, белокко жана витаминдерге бай жана да термический обработкадан өтпөгөн, азыр биздин Кыргызстанда бар жок бышты да, мөмө жемиштер, айрыкча мөмөлөр, бактарактагы жер жемиштердин баары бышкан. Мына ошолорду жууп, тазалап, мезгил менен жеп турган, бул иммунитетти күчтөндүрүп турат да. Ушул суроого улай эле өзүмдө дагы суроо чыгып атат да. Буга чейин дагы айтылып жүрдү эле, жана уксусту, кадимки эле уксусту дагы колдонсо жакшы депчи. Буга эмне дейт элеңиз? Негизи эле уксус эссенциальный деп экиге бөлүнөт да, баягы домашний уксус, анан эссенциаль депчи. Экөөнү тең колдонуу сунушталбайт. Себеби дегенде булар кислота ашказандын чөйрөсүн бузат, анан күйдүрүп коет былжыр челдерди, андыктан ал сунушталбайт. Рахмат. Кезектеги суроону окуп берсем: Клексан уколун 15 жолу алдым дейт, дагы алса зыян эмеспи деп суроо узаткан да. Клексан уколу канды уютуучу түздөн түз, кандын уюгуштугуна түздөн түз таасир этүүчү зат да, кандын уюп калуусунун алдын алат, аны суюлтат. Аларды сөзсүз контролдун негизинде алуу керек. Эгер кандын уюгуштугу жогорулап кетсе, мурундан жана ичтен кан кете баштайт. Ошондой болбосун үчүн кандын уюгуштугун текшерип, дарыгердин көзөмөлүнүн негизинде гана алуу керек. Эгер аларды дозасынан көп алса, ички кан кетүү, аялдарда жыныс-кынынан кан кетүү же болбосо баягы маточный кровотечение, носовое кровотечение деп коет, мурдунан кан кетиши мүмкүн. Андыктан кандын уюгуштугун сөзсүз өлчөп туруп гана жазуу керек. Себеби негизсиз эле аны
мен айткан алып келет. Азыр өзүңүз дагы ошол баягы элдердин саламаттыгына кам көрүп жүрөсүз да, күнү түнү жумуштасыз дегендей. Анан мына социалдык тармактан дагы белгилүү болуп атат, баягы Клексан дарысы керек, бул дарыканадан сатып алышым керек, баасы канча болуп атат деген сурамжылоолор тынбай айланууда. Азыр негизи абал кандай болуп атат? Өз алдынча колдонгондор көппү чын эле? Өз алдынча колдонуу бул жакшылыктарга алып барбайт. Көбүнчө бул дозаларын өтө көбөйтүп жиберишип, мурдук канап келген пациенттерди көрүп жатабыз. Эч кандай көрсөтмө жок туруп, медициналык показания деп коет да, көрсөтмө муктаждык жок болуп туруп деле алгандар көп болуп жатат. Мына ошо адамдардын мурдук канап жана башка болгон учурларын көрүп атабыз. Андыктан мен ал мекендештериме медициналык показания болмоюнча, атайын ушул орунду окуп даярдыктан өткөн адис дайындамайынча аларды алып иштетүүнү сунуштабайт элем. Рахмат. Кезектеги суроого орун берели. Жеңил ооруп айыккан адамга кайра ошол коронавирус илдети жугуусу мүмкүнбү деп социалдык тармактын колдонуучулары суроо калтырышкан экен. Негизинен ооруп айыккандан кийин организмде иммуноглобулин М деген пайда болот коронавируска каршы. Бул ошо адам ооруп турган учурда пайда болот. Ал эми иммуноглобулин Ж деген ал бир аз узагыраак убакытка жетет, айыгып кеткенден кийин пайда болот. Ошол адамга коронавирустун вирусу организмге түшкөндө иммунитетти карап отурбастан ошол биз айтып жаткан иммуноглобулин Ж бир жолу ооруган адам жакынкы арада экинчи жолу оорубайт. Мына азыр окумуштуулар изилдеп жатат. Ошол бизде пайда болгон иммунитет, антитела качанга чейин жогорку деңгээлде сакталып турат, качанга чейин жогорку жыштыкта, жогорку чыңалууда сакталып турары азыр изилденип жатат. Бул боюнча аягына чыга элек изилдөөлөр. Толугураак маалымат алайын деп жатам да, мисалы ошол жеңил оор туру менен ооруп айыккан адамдардын жанында жүрүү кооптуу эмеспи, же кандайдыр бир убакытка алардан баягы аралыкта жүрүү сунушталабы? Вирусоносительство деп коет. Вирусту алып жүрүү аларда болбойт. Айыгып кеткенден кийин вирустар организмден толугу менен элиминация болуп кетет. Пациент айыгып чыккандан кийин ПЦР отрицательный деп бергенден кийин, жок деп бергенден кийин алар өзүнүн үй бүлөсүнө кошулуп, мурункудай турмуш тиричиликке аралашып жүрсө боло берет. Кадимкидей шартта, демек, коркунучтуу турбайт. Башкалар менен карым катнашта жүрө берсе болот. Ооба. Рахмат. Ооруган адам канча күн карантинде болушу керек деп бизге суроо узатышты. Негизи ушул социалдык тармактын колдонуучуларына, деги эле жарандарга кененирээк маалымат берип койсоңуз ушул суроо тууралуу. Канча күн баягы дарылануудан өтүү керек, канча күн карантинге алынып обочолонуп жүрүшү керек? Мына ушул боюнча айтып берсеңиз. Ооруган адам орточо жана жеңил түрү менен ооруганда 14 күнгө чейин 10-14 күнгө чейин өзүндө вирус болушу мүмкүн. 10-14 күндөн кийин ал адамда вирус болбойт, толугу менен айыгып кетет, вирустар өлүп талкаланып жок болот, анын ордуна антитела пайда болот организмде, жана ошол организмди вирустардан сактайт ооруп калуудан. Жана ошол адам өзү оорунун булагы болуп эсептелбейт, ооруну бөлүп чыгарбайт. Ал эми оор өткөн түрлөрүндө вирус мындан да көбүрөөк сакталып калуу коркунучу бар деп азыр адистер айтып атат. Андыктан ооруканадан дарыланып толук чыкмайынча ал адам менен карым катнаш кылбаган жакшы. Кээ бир жарандар түшүнбөстүк, такталбаган маалымат катары тактоо иретинде да суроо узатышканда, баягы илдеттин негизги себептеринин бири жанагы ич өтүү дагы деп айттыңыздар эле депчи чочулуп аткандар бар да. Мына ушуларга эмне деп жооп берет элеңиз? Мындай да, диарея, башкача айтканда ич өтүү дагы бул вирус, ушул коронавирустун симптомдорунун бирөөсү болуп эсептелинет. Биз көп эле байкап жатабыз, ушул коронавирус инфекциясына кабыл ошол душар болгон биздин пациенттердин көпчүлүгү ошо жеңил өткөн түрлөрүндө күнүнө 3-4 жолудан, 2-3 жолудан тез-тезинен эле чоң заара кылууга, ичине суюк келиши, диарея болгону байкалып жатат да. Бул ошол коронавируска мүнөздүү болгон симптомдордун бирөөсү. Эгер ичи өткөндө чоң заарасында былжыр эшкектер, кан, ириң аралаш жок болсо, биз кандайдыр бир ичек инфекцияларына шектенүүнүн кереги жок. Рахмат. Анан
Акыркы учурда негизи жалпылап айтканда мынау бир жуманда же 1-2 күндү алалы кырдаал кандай болуп атат? Жарандар сиздерге кайрылгандар көбүнчө кандай дарылануудан, мисалы айыккандар дагы эмнеден улам ката кетирип жатышат, кандай талаптарды сакташы керек дагы, эмнелерге жол бербеши керек? Ошол сиздин баягы дарылоо ыкмаңыз, бейтаптарды кабыл алуудагы акыркы кырдаалдан келип чыгып, жарандарга кайрылууңуз кандай болот эле? Биздин биринчи жарандардын кетирип аткан кемчилиги бул паника, айгай салып атат, жок жерден эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып, кичине эле өзүндө кандайдыр бир өзгөрүү сезип калса болор-болбос. Мен коронавирус болуп калдым, мен пневмония болуп калдым деп эле баягы орус тилинде айтканда истерикалык айгай салып атат, андайдын кереги жок. Абалга даана так туура баа бериш керек. Мисалы үчүн мен ушундай пациенттерди көрдүм, кечинде чалып алып эле кокустан эле мен энтигип атам, мен дем ала албай калдым дейт. Рентгенге барып түшүшөт. Эч кандай себепсизи жок эле рентгенге түшө беришет да, барса таза деп чыгып атат. Рентгенге барган жеринен, эл чогулган жерден коронавирусту жуктуруп келишет анан кийин. Андай кылыштын кереги жок. Туура эмес жол, туура эмес жолдон баратасыздар, бизди угуңуздар. Кантип дарылоо боюнча бүт ооруну диагнозгою, дарылоо, андан ары эмне кылуу керектиги жөнүндө атайын протокол иштелип чыгарылган саламаттык сактоо тармагынын. Ошо саламаттык сактоо министрлиги 3-чү протоколду иштеп чыкты. Бул эң жаңысы. Бул жерде бүт далилденден өткөн дарылоо методикалар иштеп чыгарылган. Үй шартында кантип дарыланыш керек, жеңил пациенттер кантип, орточо оору өтсө кантип, өтө катуу оору өткөндөр каерге жатыш керек, кантип дарыланыш керек, ал боюнча баардыгы көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде гана дарылануу керек. Жөнү жок эле кандайдыр бир дарыларды ичип, антибиотиктерди, гормондорду ичүү бул ден соолукка зыян келтирет. Бирки адамдар жөндөн эле барып алдын ала билип коелучу деп томографияга, рентгендерге түшүп атат. Андай эмес, бул туура эмес. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Чарчабаңыз. Мынтип элдин саламаттыгы үчүн кам көрүп жүрө бериңиз. Сиздер дагы аман болуңуздар. Анын ичинде эл аман болсун, баардыгы ден соолукта болуп, бул илдетти жеңип чыгалы. Саламатта калыңыздар. Аман болуңуз. Достор, биздин биринчи программабызда жарандардын суроолоруна жоопту Дени Сак-эле ассоциациясынын врач-инфекционисти Сатыбалдиев Жомарт Абдынасырович жооп берди. Жыйынтыктайлы. Кыскача, демек, медициналык бет кап, антисептиктер сизди оорудан 100% коргой албайт, бирок максималдуу түрдө коргоносуз, коопсуз болосуз. Көбүрөөк азык-түлүктөрдү жакшы колдонуңуз, суюк тамак аштарга басым жасаңыз. Ал эми антисептик спирт ичимдиктерин бет каптарга чачуунун эч кандай зарылчылыгы жок деп дарыгер кеңеш берди. Тескерисинче, спирт ичимдиктерин бет каптарга такканда сиз ууланып калышыңыз ыктымал. Эң негизгиси, ооруну жеңген, оорудан айыккан жарандардын жанында жүрүүдөн чучулабаңыз, эч кандай коркунуч жаратпайт. Ал эми мен сиздер менен коштошом, аман болуңуздар.